Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буюрса кайын журтка жаккан келин деген темада атайын маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто журналист, коомдук ишмер, оратор жана ошондой эле Ош областынын депутаты, Шаардык кеңешинин депутаты Нуркыз Кадырбекова болмокчу. Ассаламу алейкум, Нуркыз эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Валейкум ассалам. Көрүп турган уганычтан баарыңыздарды урматтуу радио угармандар, теле барсыздарбы? Рахмат. Нуркыз эже, буюрса бүгүн биз ушундай бир өтө актуалдуу жана абдан бир үй бүлөлүк темада, маанилүү болгон темада маек кылалы деп атабыз. Бул кайын журтка жаккан келин. Негизи эле келин бул ким? Келиндин үй бүлөдөгү ролу кандай? Эң алгач ушул суроого токтолсок жакшы болот. Азыркы мезгилдерде баягы биз мындай сөз мода болобу? Баланын эмгегин пайдаланба, эксплуатациялаба, баланы коргош керек, баланы урушпа, баланы кыйкырба деген сыяктуу нерсе менен коомдо келин кыйналды, келин кор болду, келин кардалды деген нерсе мода болду да. Чынында биздин Орто Азия мамлекетиндеги башка өлкөлөргө салыштырабызбы, же башка бир коңшу мамлекеттерге салыштырабызбы, балким ислам динин тутунган мамлекеттерге салыштырабызбы, Кыргыз мамлекетиндеги кыздардын, анан дагы келиндердин статусу абдан жакшы. Жеке мамиле, жеке үй бүлөлөр, жеке адамдардын сапаты тууралуу мен бирдеке дей албайм. Ал ар бир мамлекетте бар. Бизде жакшы. Ошондуктан келиндин орду, келиндин вазыйпасы дегенге чейин, ал келсе эле эмне кул болуп калабы, эле тамак бышырабы дегенге чейин, келин келгиче эмне болгондон сөз баштайлы да. Мына сиз энесиз, мен энемин, үй бүлөбүз бар, аракет кылып атабыз. Балдарды чоңойтуп атабыз. Бардык кыйналып үй бүлө куруп атасыздар да. Үй курдуңуз. Балким кенен көчөдөн акча чачып сарптап, ашкерели күндө көйнөк кие бербей бир нерседен үнөмдөп үйгө буюм алдыңыз. Ошонун бардыгы келечекте сиз чоңойтуп аткан уулдун аялы уруна турган буюм болот. Ал зарыкпай жашаш үчүн болгон камкордук болот. Ага болгон күтүү, урмат болуп эсептелинет. Ошондой урматка келген бир үйдүн ачкычын, бир үйдүн куту болууга, балдарынын энеси, уулунун жубайы болууга тосуп алынган чоң кадырлуу мейман, кийин ошол үйдүн кожоюну, хозяйкасы, кожойкеси болууга даяр болгон чоң статуска ие боло турган айым бул келин болуп эсептелинет. Мен келинди ушундай кабыл алам, келиндер өздөрү да ушундай кабыл алыш керек. Ошондо жашоо жеңилдейт, турмуш оңой болот. Эгерде мен баратам да анан мен барсам алардын эмнеге даратынан суу ысытышым керек анан мен эле чай кое беремби десе, анда кайнене да айтыш керек. Эмнеге мен буларга үй кылам? Эмнеге мен калың берем? Эмнеге той кылып берем анда? Эмнеге мен мунун баласын багышым керек? Эмнеге мунун күйөөсүн чоңойтом? А бир жакка бара турса мен балдарын карап турганга мен милдеттүүмүнбү? Дей бериш керек, тиреше беришибиз керек. Анан жашоо оор болуш керек. Бул жашоо өзү барды, бул жашоо келди. Бир гана биз ушундай акыл эстүү, тилдүү, аң сезимдүү, ыйман адеби берилген макулукпуз. Мен мындай өтө терең диний билимим жок, бирок устазалардын айтуусунда менин жердеги орун басарым бол деп жараткан пендени деп айтат. Биз бир эле пенде, башка жаныбарлардын ушунун менен айырмалансаганда бири бирибизди тааныйлы, сүйөлү, түшүнөлү, кол кабыш кылалы, белек беришели, жакындан тааныйлы, балким бири бирибизге кызматыбыз өтсүн. Ошо менен жашоодо. Эгерде өзүң тапканың өзүң эле жумшай берсең, акча аябай топтолот. Бирок өзүң эле жашай берүүдөн рахат барбы бул дүйнөдө? Туура. Эң туура айттыңыз. Анан дагы бир суроо, Нуркыз эже. Негизи эле келин эмне үчүн кайненени душман катары көрөт? Анан ушул эле келиндин кайнененин бири-бирине болгон тыгыз байланышы эмнеде? Ушул боюнча айтсаңыз. Келинде күнөө жок. Келин кайненени ошондой көрүп барышына ошол келиндин апасынын салымы чоң. Себеби кичинекейин эле чоңойгондо эле Тултуйба, могу пейлиңди мен көтөрө берем, кайненең көтөрбөйт деп эле ал байкуш кыйналып уктабай баласын чоңойтуп, келинди болсо могу ак жолукту салама, могу үйгө кирип жашасын, зарыкпасын деген аялды душман кылып, көрбөгөн аялды душман күтүп чоңоет. Аны өзү жакшы көрүнүп алыш керек да, тим эле мен го мейли депчи. Жөн эле ачык айтып эле жоопкерчиликти өзүң алып,
азыр мурун президенттер өкмөт башчысын чакырып эле эмне айлык көбөйүп атат, уруша берчү эле, азыр биригип алып мен жоопкерчилик алайын дебедиби? Ошол сыяктуу эле апа жоопкерчилик алып эле, мопейлик мага жаккан жок. Тултуйбагын. Менин кызым андай болушун каалаган жокмун. Мен былтыйган тултуйган тарбиясыз кыз эмес, болочоктогу бир үйдүн гүлү. Бактылуу балдардын апасы, жигиттин сүйгөн жары, колунан иш келген кесипкөй инсан. Анан мен сыймыктан алып турган кыз тарбиялагым келип атат. Могу мүнөзүң мага жаккан жок, кызым. Мен ханышаман мындай нерсени көргүм келген жок. Оңдоп алсаң өзүңө жакшы. Келечекте дагы чоңураак ханыша болосуң деп эле айтыш керек. Тим эле үйдө отуруп алып эле, сиз деле ушинтип уктуңуз беле? Ооба. Эгер мен кой эчтеке эмес, эртең бирөөнүн үйүнө барып атпайсың. Кайненең алып келип коет. Момундай чайды мурдуңа куюп коет. Мен комантын өзүм түйө берем, кайненеңе барганда аргасыз кыласың. Деп эле үйүндө отурган жакшынакай эле болуп койгон. Муну менин кайненем бар азыр. Сонун аял экен ал. Ал мен келишиме даярданыптыр. Баласын чоңойтуптур. Азыр мен баратсам, балдарым силер жумуштасыңар. Мейли анча-мынчаны мен деле аш демдеп турам. Чогуу жеп алабыз, анан силер жууп коесуңар. Деген эле аял экен ал. Ал гестапо эмес экен. Мен нан жеп албай калдым тандырга. Унутуп калыптырмын студент мезгилде жүрүп. Анан мейли, бул кылып жүргөн иш го балам. Силер зато акылыңар менен элге башкарып атасыңар. Нандым мен жаап коем. Деген эле аял экен ал. Ошол кайнененин ошентип кабыл алып калышына биз энелер күнөөлүүбүз. Мына азыр сиз энесиз, мен энем, менин кызым болочоктогу эне. Жөн эле кайнене келин институтундагы программаларды, чектөөлөрдү өзгөртүшүбүз керек. Ал сени күтүп аткан аял. Мына сенин бир тууган агаң жийниң. Ошонун аялын мен кандай күтүп атам? Ошондой эле аял. Аны сыйлап кое бер балам. Менин оюмда мисалы мен келин келсе урушуп салайын, аны бир кетирип салайын деген оюм жок. Жакшы ой менен алып атам. Сени да ошондой ой менен алат деп программа берүү бул эненин милдети. Иншалла, Аллах разы болсун. Чындай эле бизде ушундай маселе мындай биздин түпкү туюмузга балким сиңип калган болсо керек. Чындай ошол учурда эле бизге кайнене кандай экен деген дагы бир жолу ушинтип коркутуп айтып коюудан уламчы. Анан ушул учурда мен дагы бир суроо бергим келип атат. Мисалы кайнененин тилин таап, ага жакшы сөйлөп, ага жагынууда сөздүн дагы күчү чоң болсо керек деп ойлоп атам да. Бизде мисалы кээ бир айымдарыбыз чындап сөз сүйлөбөйт да. Эмне деп сүйлөйм деп сөз баштаганды билишпейт. Деги эле мамиле өзү биз башка макулуктан сүйлөөбүз менен айырмаланабыз да. Тилде жатат. Тилден баягы Езоптун эле жакында биз спектаклин көрдүк. Эң даамдуу эмне десе тил. Тил менен бардык ийгилик жаратат. Эң ачуу эмне десе бардык нерселер, бардык келишпестиктер, бардык мүчүлүштүктөр тилден башталат деген бар да. Тил мамилени бузуучу дагы, ырбатуучу да, кайра жайгаруучу да, ордуна келтирүүчү да нерсе. Тилди сүйлөгөндө үйрөтүү бул ата эненин милдети балага. Кичинекейинин оюнун туура айтууга, дагы сенин оюң кандай, бүгүн эмне күнүң кандай өткөрдүң, анан балага эмне кызыктуу, бүгүн ким менен дос болгонунан, ким менен конфет бөлүшкөнүнөн, башым оорутпайчы, чарчап турам, 4 бурчтук суроолоруңду бере бербейчи дебестен, ошондой болгон экен да, анда могу кандай болуптур деген сыяктуу сүйлөө маданиятын калыптандыруу, бул дагы деле болсо бул мектептин эмес, мугалимдин эмес, журналисттин эмес, президенттин эмес, даана, устазанын да эмес, ата эненин биздин милдетибиз. Ошого кайнене менен сүйлөшүүдөгү, аны деги эле адам менен сүйлөшүүдөгү ийгилик бул баардан мурда маанилүү нерсе. Жөнөкөй эле кээде кайнене дагы аял. Биз жашап аткан, бизди багып аткан, бизге каражатын алып келип үй курган, бизге белек берген, бизди сүйүп аткан мырзаны чоңойтом деп ал жаштыгын берди. Кашынан каш, тишинен тиш, терисинен тери берип чоңойтуп, балким ал картайды. Балким анын гормондору, бир сөөктөрү жукарып калды дагы, азыр бир сөз көтөрүмдүүлүгү азайды. Чыдамы жок. Эмоциясын көзөмөлдөй албай калды. Анан эле азыркы келиндер ушундай чыдай албайт, биз илгери памперс деген деле жок эле, нанды момунту чоңойтуп койчу элек деди. Дегенде биздин реакциябыз жакшы келиндердики. Деп унчукпай калабыз да, үчөөбүзгө топтоп, же анын күйөөбүзгө, же чоңойгондо балдарыбызга айтып беребиз. Жаман келин эмнеге экен деп айтышатчы деп тултуңдайт да. Мына ошол жерде чынында эле апа, сиздердин дооруңуздарга мен таң калам. Таза тамак жегенсиздерби? Менин апам да ошондой. Токсикоз деле мен карап, бир балалуу болуп 5 бала чоңойткон сизге баа бере баштадым апа. Деп койсо жакшыбы жаманбы? Жакшы. Канча жинса кетет ошого? Эч кандай долларың түгөнөбү? Кадыр баркың төмөндөйбү? Жок. Эне ыраазы болуп калат.
Мен ушулар үчүн ушунча жаштыгын берип көзүн чоңойттум эле, келиним ошону билет экен деп. Бул мамилени жакшыртат. Бул эч ким сен бир курбуң келип могу кайненесине кошомат кылат экен десе дей берсин. Ал сенин казаныңа аш салып бербейт, ал сенин балаңды багышпайт, ал сени сүйүп аткан жигитти чоңойткон эмес. Мени кээде кошомат кыласыңбы деп сурашат. Мен бир кызмат үчүн, бийлик үчүн өмүрүмдө кошомат кылган жок. Тескерисинче тирешип калган учурларым көп, чындыкты бетке айтып. Бирок мен апам менен кайненеме кошоматты кылам кээде. Мен ачууңуз келип калган окшойт, мен коркум сиздин назарыңыздан деп айтам. Ал менин бедели баркым деле доо кетирбейт. Бул сөзсүз эле биз садага, мусулман садага бериш керек болсо, акча бериш керек, көйнөк бериш керек, анан жетимдин башынан сылаш керек деп ойлойбуз. А жаштыгы кайтып, сулуулугу бир мезгилде өтүп, эми аркасын караса, сулуу жылдар өтүп кеткен аялга сонун сөз алкоо садага эмеспи? Айтпайлыбы ошону? Сенин келечегиң алдыда. Сени сүйүп, суктанып, ээрчип турган күйөөң жанында. Балким суктанып, сүйүп сени баалабай аткан болсо, балким ада өзүңүн салымың болушу мүмкүн. Деген эле нерсе. Сүйлөө маданиятын калыптандыруу бул турмушка чыкка элек эмес, ар бир адамга милдеттүү, турмуш күтүп мен бактылуу болом деген айымга абдан маанилүү. Анткени бул кайненеси менен гана эмес, күйөөсү менен, коом менен тил табышуу менен катар ал уул кыз тарбиялаш керек. Уул кыз сөзсүз түрдө сөз менен, жакшы манералар менен, жакшы адеп менен, нерсе менен болот. Мен мисалы балдардын баарысын какшыктайм да. Анан какшыктаган бир 4 жаштагы, 3 жаштагы балдар какшык түшүнөт да. Жөтөлүп калган экен азамат. Барып дагы суудан ичсең, жок мен мага суу ичсем болбойт. Мен дары ичем деп калат да. Анан мен эжем таң калып атпайбы? Булар баарысы эле какшык түшүнөт экен го, какшыктасаң түшүнүп атпайбы десе, сиңдим тамашалап атпайбы? Эми булар эмизгенден баштап какшык уга берсе, 3 жашка чыкканча түшүнүп калат депчи. Балким кыйкыргандан көрө, балким тамашалап, илип алып, ирония менен жеткиреттирбиз. Бул деле бала тарбияда бир маселе. Анан мен балдарыма бирдемени байкабай калса тамашалап коем деме депчи. Сен азыр туруп эле моуларды жыйнайм деп албагын, жөн эле кой, өзүм кылып коем депчи. Анан ошончолук биздин лексиконго кирген, кайра менин балдарым бирдеме алдырганда анан апа сиз мага көйнөгүңүздү алып келип аткан жокпу? Жөн эле коюңуз, мага көйнөктүн кереги жок депчи. Балким бул тамаша жөнөкөй метод болушу мүмкүн, бирок үй бүлөлүк лексикондогу кеп маданияты мамилелери жеңилдейт. Мага качан көйнөк алып бересиң дегенге караганда, тигинтип айтуу балким таасирдүүрөөк болушу ыктымал. Машалла. Эң сонун. Демек бул учурда дагы биз ушул кеп маданиятын, сөз байлыгын арттырууда деле балким бизге дагы билим дагы сөзсүз түрдө керектелет. Ар бир айым сөзсүз түрдө билим алуубуз дагы зарыл. Сөз эмнеден чыгат? Сөз маалымат айтылат. Сөз эмне? Бул дээрибиздеги кругозор, дүйнө тааным. Эгерде дүйнө таанымыбызды, билимибизди байытпасак, эмнени айтабыз? Эмнени сүйлөшөбүз? Мисалы, бирөө менен келдик, экөөбүз сүйлөштүк. Мен өзүмүн дүйнө таанымыма жараша гана суроо берсеңиз жооп бере алам. Бирок мага макроэкономикадагы дүйнөлүк газдын баасы, мунайдын баасы боюнча суроо берсеңиз, мен какап чакап калышым ыктымал. Ал боюнча билим деңгээлим жок мен. Эгерде ошол боюнча да билимди толуктап койсом, балким экономика багытында билим алып жаткан балама таасирим тиймек. Ошол сыяктуу эле билим абдан маанилүү. Эмне? Энциклопедиялык билимди мугалим алыш керек деп айтат. Энциклопедиялык билимди адам анын ичинде эне алыш керек. Анткени бала менен тапшырма аткарышка туура келет. Анын ооруп калса ден соолугуна кам көрүшкө туура келет. Кээде эмоциялык абалын көзөмөлдөшкө туура келет. Кээде кечирүү психологиясын карап чыгууга, курак психологиясын таанууга туура келет. Аны биз алып турушубуз керек. Анан ошол сөзгө келип чыгат. Мисалы, жолдошубуз менен сүйлөшүүдө деле жолдошубуздун кесиби таптакыр башка, биздики башка болсо, кечкурун экөөбүз орток тема таба албай калышыбыз мүмкүн. Балким анын кесиби тууралуу мен маалымат алышым керек. Эмне болду? Оорук бейтаптарың кантти? Анан кандай? Жанагы КТУ деген эмне экенин, балким анын кесибиндеги фомустун кандай орду бар экендигин, бейтаптардын кабыл алуудагы эрежелер, коронавирустун эрежелерине байланыштуу больницанын иштөө тартиби кантип өзгөрдү, ошол боюнча сүйлөшүп отурсак, анан биздин маегибиз уландаттыр. Менин досторум менен кийген көйнөгүм, анын жолдошумун алган алтын сөйкөсү менин күйөөмө кызыксыз темадыр. Ошол сыяктуу эле кайсыл тараптан болсо деле маалымат билимди тереңдетүү, сүйлөөнү жакшыртаарына шек жок. Анын ичинде келин эгерде үй бүлөдө кайнене менен көйгөй болуп атса, балким курагы өтүп калган аялдардын, 50+ аялдардын психологиясын окуп чыгыш керек.
Дүйнөдө бардык аялдардын эме дүйнө таанымы, жеке үй бүлө шарты, дини, дин тутуму, калктын, улуттун өзгөчөлүгү болушу мүмкүн, бирок аялдын көйгөйүнүн баары эле окшош. Аял баары эле окшош картаят, 40тан кийин баары эле көйгөй, 50дөн кийин депрессия болот, же жаш болуп жаш эмес, кары болуп кары эмес, илгеркидей шаңкылдайын десе жарашпайт, улуу кемпир болоюн десе ал колунан келбейт, үйдө отуруп небере багайын десе жок ал иш кишинде, жигердүү иштейин десе сен элүүгө чыгып калдың дейт. Ошол психология баарында эле окшош. Балким окуп чыгаттырбыз ошону. Анан ошондогу нерселерди айтып, колдонуу, турмушубузду жеңилдетип жүрбөсүн. Эгерде жаман менен жакшыны 5 жаштагы бала да билет да. Мынау какашка экен, а могу конфет экен. Ал кайсысын ал десең 5 жаштагы бала деле барып мен конфетти алам дейт да. А эки балчык турган болсо, ошодон башка жол жок боло турган болсо, кайсы балчыкты тебелесең, көйнөгүң оңоюраак таза болот деп өтүп кетүүбүз чоңдор деп билет. Балким ушуну карап көрөттүрбүз деп атам. Ооба, акыл айтуу оңой, бири-бирибизди жакшыга чакыруу оңой, жоопкерчилик жаратуу, талап кылуу да оңой. Бирок бири-бирибизге мотивация берип эскертүү, бири-бирибизге жеңилдетүү, билгенибизди бөлүшүү турмушту жеңилдетип жүрбөсүн деген нерсе. Болбогон сөздөн болуп отуруп таарынышып үй бүлөлөр бузулса ким болот? Бала жабыркайт. Эң туура. Кайра кийинки турмушка чыксаң, сага андан да түшүнүктүү күйөө түш келип калышы мүмкүн. Бирок сенин ал балаңдын атасы боло алабы? Балким ушул нерсени кечирип коюу, жөнөкөй нерсени кечирип коюу, үй бүлөңдү сактоо менен үй бүлөдөгү сүйүүнүн экинчи этабын жаратып жүрбөсүн. Бир сөз менен кайненеңи жибитип алып жүрбө. Бир манераң менен. Мен илгери бир иниме кыз таптым да. Кыз тап, анан ушул кызды көр, мага апасы да атасы да жакты. Кайра алыс тууган экенбиз. Өзүбүздөн кыз ал, баарыңар эле шаарга келе бердиңер. Десем анан макул деп тиги кызга барыптыр. Баргандан 5 мүнөттөн кийин сиз кетесизби дептир да. Тиги кыз сүйлөшүп 5 мүнөт таанышып тургандан кийин эле сиз барыңыз эми дептир. Десе, эмне жакпай калдымбы десе, жок, жамгыр жаап ийет, үстүңүздөгү кийимиңиз жука экен, үшүп каласыз дептир да. Ошол бир ооз сөз менен ошол кызды өмүр бою мен алам деп сүйдү, куда түштү, алды. Дайыма кыйынчылыгында жанында. Келиним эмне ооруса дагы, эмне көйгөй болсо дагы эним жанында азыр. Бир сөз бир өмүргө жете турган энергия болушу мүмкүн. Мени дейт аялды мага ошол жакты деп. Жок, жөн эле айттым деп, ошол мезгилде оюн айтпайбы, жок майла сүйлөшүп тура бериң, мен жөн эле айттым деп койсо, балким аяп атканын тиги түшүнбөй калаттыр эле. Ушул сыяктуу эле бир жолку эмоция кайненебиздин жүрөгүн жибетиши мүмкүн. Эң сонун. Жакшы, өтө сонун айттыңыз.